Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде объектив көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн эл арасында катылган таланттарды таап чыгып, алардын ошо таланттарын кайрадан эл алдына алып чыгууну көздөгөн талант шоу долбоору тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Суроолорубузга дал ушул долбоордун негиздөөчүсү жана башкы продюсери Өмүрбек Андарбеков келип отурат. Саламатсызбы Өмүрбек ага? Биринчиден чакыруубузду кабыл алып келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул талант шоу деген бир долбоорду баштаптырсыздар. Бул долбоор качан башталды эле, максаты эмне? Анан ким сиздерге жөлөк таяк болуп атат? Эмне себептен долбоорду алып чыгууну көздөдүңүздөр? Мен Казакстанга досторум менен көп конок барам. Анан ошо казак досторум айтат да, Өмке дейт, силер кыргыздар бизден дейт 3 эсе аз элсиңер дейт. Бирок эмнеге ушунча аз саныңар менен ушунча таланттууңар көп дейт да. Биз Казакстанда дейт 80-90% кыргыздын ырларын угабыз дейт, казакча которулган. Бул деген кеп кыргыз эли чын эле талантка бай. Спортунан болсун, маданиятынан болсун. Анан ошол көп таланттуулар өзүнүн мындай талантын ачыктай албастан, өзүнүн ошо чыгармачылык жолдо кадамын кылбастан жупуну жөнөкөй карапайым жашоо менен өтүп кеткендер да аз эмес да. Ошого өзүм элдин арасынан чыгып, кандайдыр бир ийгиликтерди жаратып, ушу эрежеге жеткен үчүн мага ошол шартты бирөө түзүп берген. Мисалы, мен ушу канча кара сунактарга бардым, Америкага бардым. Мен үчүн ушул аянтчаны бирөө түптөп даярдап берген. Мен ошол аянтча аркылуу өзүмдүн талантымды, өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтүп, элге кызмат кыла алдым да. Анан адамда биринчи баскыч сен бирөөнүн даярдалган аянтчасынан иш кылып өнөрүн көрсөткөнсүң, кийин болсо башка бирөөгө ошол аянтчаны даярдап бериш керек деген этап келет экен да. Аны ойлойм, ушу биз командабыз менен Дарика Ибраимова деген шеригим менен биз дагы кандайдыр бир аянт түзөлү. Эртеңки Кыргызстандын келечеги, эртеңки Кыргызстандын таланттары, жаңы жылдыздары, маданияттын жаңы өкүлдөрү, жаңы ырлар, жаңы обондор дегенди аянтчаны түзүп берели деген бир ниетте талант шоу деп атап туруп, Кыргызстандын арасынан таланттарды чыгаруу бир чоң долбоору болсун деп ниет кылдык да. Буга чейин дагы ушундай бир долбоорлорду өткөрүп көрдүңүз беле? Анан жыйынтыгы кандай болот экен? Анан ушул долбоордун алкагында таланттарды тандап алуу этаптары кандай жүргүзүлүп жатат? Буга чейин Кыргызстан боюнча мүмкүн буга окшогон долбоорлор болгондур. Бирок мен өзүмдүн башыман Ятансор деген чоң проектти эл аралык деңгээлде, ошо Ятансор деген проекттин негиздөөчүсүнүн бири болом, Атай Өмүрзаков анан мен. Ошол долбоорду өткөргөнбүз. Ошодон кийин демек мындай нерсени кылса болот турбай деп, ишке ашырса болот турбай. Ортодо ар кандай мамлекеттеги ар кандай абалдар болуп калды. Анан кийин ковид болуп калды. Ошонун баары бүткөндөн кийин кайрадан ушу баягы өзүбүздүн ниетибизге жараша аракетибизди кылып, ушул долбоорду ишке ашыралы деп келип жеттик. Бул долбоордун өзүнүн жаш курагы боюнча чектөөсү бар. 15 жаштан 35 жашка чейин деп чектөө койгонбуз дагы. Бул долбоорго катышуу биз бүт 7 аймакты тең кыдырып, таланттарды тандап, аларга кастинг өткөрдүк. 6 аймакты айланып бүттүк, эми акыркысы Чүй менен Бишкек калды. Көбүнесе студенттер болсун, жаштар болсун, же болбосо өнөрпоздор болсун, булар ошо Бишкекте топтолгон экен. Ошого бүгүнкү күнү 1000ден ашык каалоочу кастингке келебиз деген өзлөрүнүн баягы тиркемеге тиркелип, өзлөрүнүн каалоосун көрсөттү да. Бул жакта тандоо этабында эч кандай бир айрыкча бир талап жок. Биринчиден бул бекер. Экинчиден өзү ырдаган, өзү билген ырдыганы ырдап өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. Кээ бирлердики музыкасы жок болот, кээ бирлер аспап менен келет, комуз менен, гитара менен келет, кыяк менен келет. Айтор чектөө жок. Анан жанр тармагынан да бирөө мүмкүн опера ырдайт, бирөө рэп ырдайт, бирөө улуттук ырларды ырдайт, фольклор, бирөө эстрада ырдайт. Биз анысына карабайбыз. Биринчи этапта биз адамдын үнү барбы жокпу, ырдай алабы, ырдай албайбы деген гана баа берилет да. Биякта учурда билим алып жаткан, ушу музыкалык билим алып жаткан студенттер дагы катышса болобу же
сиздердин максат жанагындай эл арасынан аймактардагы таланттарды суырып Жок, чыгуу. талант деген сөз бул баягы музыкалык билими бар же музыкалык билими жокко бөлүнбөйт. Таланты болсо, музыканын билими жок дагы болуп, Атай Огонбаевда болуп, Муса Баятовдо болуп чыгаандар чыгат. Ал эми сабаты болсо, биздин баягы чоң өтүп кеткен мыкты инсандар сыяктуу алар дагы ошо сабаттуулук жагы менен дагы ийгилик жаратат. Талант шоу бул сабаты барларга, сабаты жокторго дагы бирдей долбоор. Анткени жыл сайын канча деген музыкалык окуу жайлар бар. Консерватория болсун, Күреңкеев болсун, Абдыраев болсун, Институт искусств болсун, аймактык музыкалык окуу мекемелери бар. Бирок жыл сайын алар канча окуучуну чыгарып бүтүрөт, илимдүү кылып, аларды мындай сабаттуу кылып чыгарат. Бирок сабаттуу болуп туруп, элге таанылып кетишет деген кепилдик берилбейт эч качан. Ошого биздин долбоор сабаты барларга да, сабаты жокторго дагы аларды элге таанылтып, алар өзлөрүнүн талантын элге тартуулап, ошо өнөр жолунда, шоу бизнесте, ыр дүйнөсүндө ийгилик жаратсын деген шарт түзүү ниетинде. Сынактан өткөндөрдү элге таанытуу үчүн андан аркы иштер кандай жүрөт мисалы? Сөзсүз. Мисалы, буга чейин Кыргызстанда эгер кандайдыр бир конкурстар, долбоорлор өтсө, булар бир гана аныктап коюп эле белекти берип коюп, ошо менен бүттү. Ассаламу алейкум, андан ары эмне кылсаң өзүң бил. Биздин долбоор биринчи, экинчи, үчүнчү орунда бөлүнбөйт жеңүүчүлөр. Биздин долбоордо 10 жеңүүчү аныкталат эң аягында. 10 жеңүүчү тең бирдей биринчи орунга ээ болот. Ону тең ошол биздин долбоор менен келишим түзүп туруп, продюсерлык келишим негизинде биз 3 жыл аларды алдыга сүрөп, аларга ыр жаздырып, аларды продюсировать этип, аларды ошо өнөрүн өргө чаптырганга бүт шарт түзүп беребиз, жардам беребиз деген жакшы ниетибиз бар да. Азыркы учурда катышуучулардын саны, сынактан өткөндөрдүн саны канчага келип калды дедиңиз? Ошо 6 аймактан чек каралганбы ошого? Өзү эң биринчи этаптан биз быйыл 100 талантты Кыргызстан боюнча тандап алабыз. Азырынча аймактары кыдырып бүттүк, бирок Бишкектин кастинги бүтмөйүнчө биз бул өттү, ал өттү деп баа бербей турабыз. Анткени ар бир областтан баланча адам чыгыш керек деген программа эмес. Бир областтан мисалы 55 мыкты чыксын. 55тен өтсүн. Бир областтан 5 эле чыгып калат мүмкүн. Мейли. Биз санына эмес, аймагына эмес, биз талантына гана баа беребиз. Жынысына кандай мамиле каралган? 10 акыркы 10ду тандап алабыз деп атасыздар. Ооба, жыныс каралбайт, талант. 10 эркек болсо 10 тең 10 эле өтүп калат мисалы. Ооба, бирок бизде азыр айымдарда аябай көп катышып атат, кыздар көп катышып атат, өтө көп күчтүү таланттуулар. Менимче Мисалы 5 кыз 5 эркек деген нерсе жок, жок андай сизде. жок. Андай жок. Эгерде буну калыстар тобу профессионалдык талдоо менен өткөрөт. Мисалы үнүн, тембрин, ритмге багы чувство деп коет, чувство ритма, диапазон, хореография, поведение на сцене деген көп деген мындай электен өткөрө турган сыноолор бар. Ошо сыноолордун ар жарыша эң мыктысы сорулуп чыгат. Биз мисалы эң биринчи этапта 100тү тандап алсак, экинчи этапта 100төн 40 калат. 60-ын үйүнө жиберебиз да, 40 ушул проекттин ичинде калат да, биз аларды баягы саяпкер атын таптагандай биз аларды таптай баштайбыз. Аларды ырдаганды үйрөтөбүз. Профессионалдуу вокал сабагынан берген мугалимдер менен иштешет, хореографтар менен иштешет, стилисттерди чакырабыз, стилисттер алардын келбети менен иштешет, актерский мастерство деп актерлор чакырабыз, алар менен иштешет, ораторский искусство деп ораторлор чакырабыз, алар менен иштешет. Ошентип биз аларга бүт шартты түзүп берип, окутуп, үйрөтүп, сүрөп, андан ары аларын алып кетип, ошону туура колдонуп кетүүсү дагы калыстар тобунун чечимине көп нерсеге жооп берип коет да. Болбосо кээ бирлер болот, аябай таланттуу, бирок жалкоо, кежир, сөз укпайт, тапшырманы аткарбайт, кечигип келет дегендер болот да. Ошолор дагы эске алынат.
Тактоочу бир суроо берип кетейин деп атам. Азыр мисалы ушул сынактан аймактардан жаш курагы шаарга келгенге жетпей, мисалы өз алдынча 15 жаштан 35 жашка чейин катышуучулар болуп атпайбы? Балким 16-да 15дегилер жеңүүчү болуп калса, алар менен иштешүү кандай жүрөт? Мисалы анткени борборго келгенге мүмкүнчүлүгү жок болуп кала турган болсо. Ата-энеси аркылуу сөйлөшүлөт да мындай маселе. Себеби дегенде баягы жашы өспүрүмдүк куракта болсо, демек ата-энелери аркылуу сүйлөшүп, ата-энелердин макулдугу менен, ата-энелердин коштоосу менен өткөрүлөт. Бул убакка чейин ушу жогоруда сиз белгилегендей ушул сыяктуу долбоорлор мамлекеттик телеканалдардан же бир башка аянтчалардан эл алдында тандалып жүргөнүн көрүп жүрөбүз да. Сиздерде бул жагы кандай каралган? Бул жагында бизде улуттук телерадио компания биздин башкы медиа өнөктөшүбүз бүттүк күндөлүк деп коелу. Биздин конкурстун долбоордун ар бир жумалык күндөлүгү жума сайын ошо КТРКдан байма-бай көрсөтүлүп турат. Жана YouTube, Facebook, Instagram, TikTok деген сыяктуу интернет айындарда дагы биз баарын тартуулап көрсөтүп турабыз. Учурда сиздерге сынакка катышам дегендерге кандай талаптар каралган, анан кантип катышса болот, кантип силерге баягы билдирме жөнөтсө болот? Instagram баракчабыз бар, Talent Show KG. Talent Show KG деген Instagram баракчасынан ошо тиркелүү деген баскычы бар. Ошо тиркелүүнү ачса, азыр ушу Бишкектин гана тиркелүүсү калды. Бизде мисалы Оштон катышпай калып, жетишпей калып, же Таластан катышпай калып, жетишпей калып, же Нарындан жетишпей калып, ушу менен бүттү деген дагы туура эмес. Себеби дегенде Бишкекке келип, Нарындык катышуучумун, бирок Нарындан жетишпей калдым деп катыша берсе дагы кабыл алына берет. Бизде чектөө жок. Үчүнчү этап качан болот? Үчүнчү этап, экинчи этап 14-15 сентябрда Ала Тоо аянтында болот буюрса, элдин алдында концерттик көрүнүштө конкурс болот дагы. Үчүнчү этап сентябрдын аягында башталат. 40 мыктыны өзүнчө бир жерге жайгаштырып, алардын баарына жашоо шартын түзүп берип, аларга баардык даярдоочу, машыгуучу бөлмөлөрдүн баарын даярдап берип, аларды машыктырып, алар менен иштешүү сентябрдын аягында башталат. Акыркы суроосун, бул убакка чейин да долбоорлор менен иштешип жүрөсүз, анан бул долбоор ушул биринчи болуп атат, ушул жаатта деп атасыз да. Кандай нерсени көрүп атасыз? Өзүңүздү мындай ошондой таланттарды чыгара алууга мүмкүнчүлүгүм жетет деп ойлоп атасызбы? Биринчиден, азыр бул долбоорду колдогондор көп болуп атат. Эң биринчи болуп Маданият министрлиги каржы жагынан дагы, демөөрчү жагынан дагы бизде колдоп беришип, ушул долбоор ишке ашып жатат. Экинчиден, бул нерсе чынында бүгүнкү күнү элдин талабында бар маселе экен. Себеби дегенде ырчынын саны көп, ырынын сапаты жок. Ырчы көп же ырчылыктын кадырын сыйлабаган көп болчу. Ошого ойлойм бүгүнкү күнү бул долбоор мыкты таланттарды чыгара турган болсо, ошолордун жоопкерчилиги менен чогуу тарбиялоого мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде сахна бул элден бийик турган нерсе, бирок сен элден бийиксиң деген сөз эмес. Сахна бул сенин элге караганда сенин жоопкерчилигиң көбүрөөк деген сөз. Ошол жоопкерчилигин туура түшүндүрүп, эл өкүлүсүң, маданият өкүлүсүң, сенин артыңан сенин күйөрмандарың бар. Күйөрмандарыңа туура сүйлөп, туура ырдап, туура кызматыңды кылсаң, артыңан ээрчигендер сени туурап, алар дагы туураланат деп, ушул биздин улуу мыкты чыгаан маданият өкүлдөрүнүн үлгүсүн алып, биз дагы ушул бир жолго салабыз деген ниетибиз бар да. Рахмат Өмүрбек ага, ушул жакшы бир максатта жакшы долбоор баштаптырсыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз деп ойлойбуз. Ошо жана катылган таланттарды эл алдына чыгарып, алардын дагы бир жылдызын жандырасыз деген ишеничтебиз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн Талант шоу долбоор тууралуу кеп кылдык. Программаны мен Бакыт Бекболсунов алып бардым. Суроолорубузга дал ушул долбоордун жетекчиси Өмүрбек Андарбеков жооп берди. МПФлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.